Президент Жапаров Казакстанга туруктуулукту орнотконго жардам бергиле деп аскер жөнөтүп жатабыз. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында Кыргызстан Казакстанга армия жөнөтүп жатканы жөнүндө билдирүү таратты. Президент кайрылуусун Фейсбуктагы баракчасында бөлүштү. Мамлекет башчы Кыргызстандын Казакстанга аскерлерин жөнөтүп жатканына каршы болуп чыккандарды популисттер деп атап, трагедиядан арзан пиар кылгандан алыс болууга чакырды. Парламент депутаттарын аскер жиберүүгө каршы чыкпоого үндөдү. Биз дагы жете өлчөп бир кесип жатабыз. Биз армиябызды митингге чыгып жаткан казак бир туугандарды аткыла деп жиберип жаткан жокпуз. Өз элин атпаган аскерлерибиз казак бир туугандарыбызды дагы атпашына терең ишенебиз. Тескерисинче туруктуулукту орнотконго жардам бергиле деп жөнөтүп жатабыз. Кандай жардам? Азыр ушул тапта Казакстанда көптөгөн мамлекеттик стратегиялык мекемелерди кайтаруу күчтөрү жетишпей турган мезгил экен. Бизден жардам сурады. Биз жардам беришибиз керек. ЖКУнун туруктуу мүчөсүбүз. Келишимге мурда эле кол коюп, жогорку кеңештин ратификациядан өткөн экен. Кайсы жерге барышат, кандай мекемени кайтарат жана башка маселелердин баарын такташып алып, анан жардам берели дедик. Айрым депутаттар дагы популисттердин айынан каршы пикирлерин айта башташты деп жазды президент. Актау менен Жаңы Өзөндө демонстранттар тарай элек. Актауда жүргөн Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы 6 январда демонстрация уланганын кабарлады. Анын айтымында чогулгандар президент Касым-Жомарт Токаевдин ЖКУ аскерлерин чакырганына нааразычылык билдирип жатышат. Орусиядан аскер келет деп кооптонгон кишилер аба майданына бата турган жолго бригада куруп алган, бирок катышуу талаптануу болгон эмес. Учурда шаардагы негизги аянтта 5000 киши жыйналып турат. Жаңы Өзөндө дагы демонстранттар аянттан кеткен эмес. Аймакта жүргөн Орда Кейзи порталынын кабарчысы болжол менен 6-7 миң киши бар экенин айтты. Бүгүн 6 январда түшкө жуук демонстранттарга шаар акими менен Маңгыстау облусунун прокурорунун орун басары барып, мамлекеттик катчы Эрлан Кариндин эч ким куугунтукка алынбайт деген сөзүн жеткирди. Тургундар интернетти калыбына келтирүүнү талап кылышты. Назарбаевдин цитаталарынан: Курманбек элдин канын төгүп кайра кантип иштейсиң? Демократия аралчасы болуп саналган Кыргызстан эмне болду? 30 жылда кыргыздар эмне кылды деген Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев. Социалдык тармактарда анын айткан популярдуу цитаталары жарыяланды. Ошондой эле кезинде Нурсултан Назарбаев актриса Самал Ислямованы Айка, кыргызстандык мигрант кыздын жашоосу тууралуу Тасма фильминде жараткан ролу үчүн мактоого алганы дагы белгиленген. Кудайга шүгүр, казактар 27 жылда Кыргызстандай эч жерде тентиген жок. Биз чек араны жапканда кыргыздар эмне кыла алды? Аскар Акаевди Бишкектен Таразга тик учак менен алып кетүүгө мажбур болдум. Антпесем аны атып салышмак. Ошто Бакиев адамдарын топтоп алып элди атууга камынган. Анда мен Курманбек элдин канын төгүп кайра президент болгуң келеби? Андан кийин кантип иштейсиң дедим. Казакстандан башка өлкөлөргө караганда өнүккөн деген Назарбаевдин сөздөрү тарады. Жириновский Казакстандын түндүгүн Россияга кошуу пикирин билдирди. Орусиялык либералдык демократиялык партиянын лидери Жириновский түндүк Казакстанды Орусияга кошуу пикирин билдирди. Бул тууралуу ал массалык маалымат булактарына Казакстандагы абалга байланыштуу комментарий берип жатып билдирди. Анын айтымында Казакстан 2 бөлүктөн турат, түндүк жана түштүк болуп. Түндүгүндө жайгашкан казактар Орусияга кайтышы керек. Казакстан курама жана бекем мамлекет. Ал 2 бөлүктө гана кыйрашы мүмкүн. Өлкө Украина сыяктуу. Батыш тарабынан Борбор шаары Львов болсо, чыгыш тарабында Новороссия, Орусия дейт ал. Ошондой эле саясатчы Казакстандагы абалды бир гана орустар жөнгө сала алаарын баса белгилеген. Кырдаалды орус армиясы гана сактап кала алат деп кошумчалады Жириновский. Рыскелди Момбеков: боордош казак элинин жаккан оту учкундары бизге да өтүп кетиши толук ыктымал. Чынында эле түнү менен уктабай телевизорду теше тиктеп отурдум. Боордош элибиз эмне болуп кетти деп. Бала кезде биздин айылга чектеш казактардын жеринде көп жүрдүм, иштеп дагы калдым. Анан канткен менен кабатыр болот экенсиң.
Боордош казак элинин азыркы жагдайы кыргыздарга кандай таасир бериши ыктымал? Канатташ элдеги капсалаң мындан ары уланып, чек ара жабыла турган болсо, экономикалык жактан да чоң таасир этет. Анткени биздин Россияга кете турган транспорт жолдорубуз жабылып калса оорлошот. Чек аралар жабылгандан кийин бизде бир топ кыйынчылыктар жаралат. Экинчиден, бизге Россиядан келе жаткан товарлардын баары Казакстан аркылуу келгендиктен экономикалык коллапс пайда болуп калат. Ошол эле күйүүчү майлар, жаратылыш газы жана башкалар. Ошол коридор жолдор жабылып атса, эшиктен үйгө кирбей калган баладай болуп, томсоруп атсак зыяны тиет да, туурабы деп билдирүү калтырган. Орозайым Нарматова аскерлердин Казакстанга барышына каршымын. Аскерлердин Казакстанга барышына каршымын. Элге кол көтөрүү, аларды душман эсептөө туура эмес. Казакстандагы окуянын келип чыгышы элдин социалдык теңсиздигинен улам болду. Газ маселеси себепчи гана. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Орозайым Нарматова өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Ал бир тууган казак элинин башына түшкөн оор күндөрдү артта калып, тынчтык орноп, мамлекеттин жана казак элинин бакубат жашоосун улануусуна тилектеш экенин билдирди. Алматы шаарынын моргунда тартылды деген тасма тарады. Казак бийлиги үн ката элек. Казакстанда интернет иштей баштаган соң сот тармактарда Алматы шаарындагы моргтон тартылган деген видео тарады. Анда митингдер учурунда ондогон киши каза тапканы маалымдалат. Видеонун автору каза тапкан кишилердин беттерин ачып көрсөтүп, алардын арасында жаш жигиттер бар экенин белгилеген. Автордун айтымында демонстранттар көкүрөк тушуна жана баш сөөгүнө ок жеп каза табышкан. Болжол менен тасмада 15 кишинин сөөгү жатканын көрүүгө болот. Кыргыз-казак чек арасындагы 7 бекет туруктуу иштеп жатат. 6 январга карата кыргыз-казак чек арасындагы абал туруктуу. Кыргызстан чек арадан өтүү үчүн эч кандай кошумча чараларды киргизген жок. Бул тууралуу чек ара кызматынын басма-сөз кызматы маалымдады. Маалыматта кыргыз-казак чек арасында Ак жол, Ак тилек, Чалдыбар, Кең булуң, Токмок, Ысык көлдөгү Каркыра, Таластагы Чоң Капка бекеттер иштеп жатканы айтылат. 5-6 январда кыргыз-казак чек арасынан 5500 адам өткөн, анын ичинен Кыргызстанга 2384 адам келген. Алардын 671-и Кыргызстандын, 1644-ü Казакстандын жарандары. Кыргызстандан Казакстанга 3076 адам өткөн, анын 676-сы кыргыз, 2349-у казак жарандары. Ошондой эле чек арадан 447 жүк ташуучу унаа өткөн, анын 268-и Кыргызстанга келген. Эрулан Кокулов: мен деле силер сыяктуу көп нерсени билбейм, позициям бар, бирок айтпайм. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Эрулан Кокулов бүгүн 6 январда журналисттерге жана жарандык активисттерге жооп берип жатып билдирди. Менин позициям ал менин позициям. Азыр эч нерсе дей албай жатканымдын себеби бул мен деле силер сыяктуу көп нерсени билбейм, бирок азыркы кырдаалга карата өз жообумду берем. Позициям бар, бирок эмне мен аны сөзсүз айтышым керекпи? Эмнеге ошол маселе добуш берүүгө коюлганда билдирем. Элге каршы чечим кабыл албайм, деди депутат. Жогорку Кеңеште Казакстанга кыргыз аскерлерин жөнөтүү чечилмек, бирок кворум топтолбой жыйын эртеңкиге жылдырылды. Ошондой эле Ак үйдүн имаратынын жанында Казакстанга ЖКнун тынчтык орнотуучу күчтөрүн киргизүүгө каршы акция да болуп өттү. Эдил Байсалов: Кыргызстан үчүн казак элинен өткөн жакын жана кымбаты жок кыргыз аскерлеринин Казакстанга жөнөтүлүшүнө каршы өкмөт үйүндөгү митингчилерге министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов чыкты. Ал чогулгандарга тынчтык күчтөрү курал колдонбой, ал жерге мамлекеттик жана аскердик объектилерди кайтаруу үчүн гана барышат деп ишендирүүгө аракет кылды. Биз Казакстанда болуп жаткан окуяларды кайгы менен кабылдап жатабыз. Кыргызстан үчүн казак элинен өткөн жакын жана кымбаты жок. Билесиздер, Кыргызстандын позициясы акыркы убакка чейин Казакстандын бийлиги өз алдынча кырдаалды жөнгө салат деген позицияда болгон. Ага чейин да ишенич билдирдик, бирок кошунасы бир тууганы жардам сурап кайрылганда терс жооп берүү мүмкүн эмес. Алар үчүн карапайым калк менен байланышпагыла деген шарт бар, деди Байсалов. Буга нааразы болгондор кыргыз бийлигин тарыхый катачылыкка жол бербөөнү эскертишти. Алар биздин солдаттарды ок чыгаруучу, жазалоочу кылбагыла деп кыйкыра башташты.
Нааразычылык акциясына Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова дагы катышууда. Анын пикиринде, Кыргызстандын аскерлери Казакстанга дагы эле жөнөтүлүүдө, анткени парламент президенттин чечимин бир ооздон колдойт. Анын айтымында, абал Казакстан үчүн өтө кооптуу. Кыргызстан болуп жаткан баардык нерсеге баа берип, кийлишүүдөн алыс болушу керек. Алар бизди бул тынчтыкты сактоо миссиясы деп ишендирүүгө аракет кылып жатышат. Бизди курал колдонулбайт деп ишендирүүгө аракет кылып жатышат, бирок андай эмес. Россиянын кызыкчылыгы бар экени анык. Анын объектилери Казакстандын аймагында жайгашкан. Мунун бизге эмне кереги бар деп таң калат ал. Сооронкулова, эгер Казакстан башка өлкөнүн агрессиясына кабылса, биздин эл жыкуу болсо дагы коңшуларга жардамга бармак. Ал эми мында Кыргызстан алыс болушу керек болгон геосаясат деп жыйынтыктады ал.